Албетте бул жакшы суроо экен. Жанагы биз башында айтып кетпедикпи? Ошо проблемалардын чыгышы кээде үй бүлөдөн тышкаркы адамдардан болуп калат депчи. Ооба, мындай учурлар көп эмес. Ошо күйөө балага же болбосо ошо 2 жашка аралашкан кайын журттарда болуп калат. Кызымды мындай кыл, тигиндей кыл, мындай иште, тигиндей иште депчи. Негизинен жалпы жөнүндө айта турган болсок, адам баласы кызын турмушка узаткандан кийин кимге турмушка чыкса, демек ошол кыз ошол эркектин ошол күйөөнү карамагын өтүп атат да. Ошол киши жоопкерчиликти алып атат. Аны карап бакканга, нафака кылып камсыз кылганга, ошонун баарын мойнуна жүктөнүп атат. Демек ал киши ошол жоопкерчиликти ошол үй бүлөнү ошол башкарат. Турмушка чыккандан кийин күйөөсүнүн сөзү кыздын ата энесинин сөзүнөн өйдө турат. Мындайча айтканда, күйөөсү бир нерсени айтып, ата энеси бир нерсени айтып калган болсо, аял киши күйөөсүн угуш керек. Албетте мунун баары тең күнөө эмес иштерде. Мисалы, ата энеси үйгө кел, мындай жумуш кыласың, тигиндей кыл деп кызын чакырып калган болсо, күйөөсү уруксат бербеген болсо, ошол дароо ошол zaman күйөөсүн угуп үйүндө калыш керек. Ошону кызы чыгарбаш керек. Ошону түшүнүп, кайната болобу, кайнене болобу, кызынын жашоосуна киргише бербей, жашоосу оңолуп кеткенге салым кош керек. Ошону да түшүнүү менен кабыл алыш керек. Эгерде күйөөсү жибербей аткан болсо, зарыл иш болгон болсо, акырын эле сүйлөшүп, ушундай болуп атты эле, туура түшүнүп кой деп жакшы сөз айтса деле, тиги ал деле жибейт. Кыргыздарда жакшы сөз бар го, неме жылуу сөзбү же жакшы сөз жыланды ийинен чыгарат дегендей. Жакшы сөзгө баардыгы эле жибейт. Ошондуктан турмушка бергенден кийин мурун кызын кандай башкарып, кандай сөзүн айтып, туура жолго багыттап, өзү айткандай аткарсын деген максатта жүргөн болсо, турмушка бергенден кийин ата эне анта албай калат. Албетте сырттан туруп, баягы жакшы насааттарын айтып, мындай жашагыла деп жардам берип, жылуу сөзүн айтып мамиле боло берет, бирок башкарууга келгенде күйөөсүнө каршы буйруктарды берип, күйөөсүнө каршы иштерди буйрган бул такыр туура эмес. Же болбосо күйөөсү бир нерсени айтып атса, ага өтөшүп мен айткандай болот деген да бул такыр туура эмес. Ошондуктан алар өзүнчө үй бүлө, ошо үй бүлөнүн өзүнүн башкаруучусу бар. Ар ким өзүнүн үй бүлөсүн башкарып, башка бирөөнүн үй бүлөсүн түшүнүү менен караш керек. Качан гана киришсе болот, эгерде ата энеси ошол багып аткан күйөөсү кызын карабай, каражатсыз таштап койгон болсо, бакпай аткан болсо, кийим кечегин алып бербей аткан болсо, же күнөө иштерге малынып кеткен болсо, мисалы арак ичип, же болбосо тиги кумар ойнонуп, же нашага берилип кеткен болсо, Кудай сактасын андай жаман иштерден. Анан ошондо гана киришип аралашса болот ошондо гана. Анткени ал кызы каралбай калды да. Күйөө баласы туура эмес жолго кетти. Ошо кызын сактоо максатында, туура жолго багыттоо максатында ошондо гана аралашып, анан маселени чечсе болот. А болбосо үй бүлө жакшы кетип аткан болсо, эркек киши өзүнүн милдетин аткарып аткан болсо, ага аралашканга акысы жок. Валлаху алам.